Нарында жер көчкү жүрүп, унаа жолдун 100 метр аралыгы жабылып калган. Нарындын Миң Куш айылында жер көчкү катталганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка 31 августтан 1 сентябрга караган түнү жааган жамгырдан улам кыртыштын нымдуулугунун кесепетинен таңкы саат 4:00 чамасында Миң Куш Ыракы Миң Куш унаа жолунун 3-4 чакырымында жер көчкүсү жүргөн. Натыйжада унаа жолдун түзүлүшү кыйроого учурап, жол каттамы жабылып калган. Түзүлгөн жагдайды жеринде баалоо үчүн райондук жарандык коргонуу комиссиясы иш жүргүзүүдө. Унаа жолдун 100 метр аралыгы тосулуп, 2500 куб метр кум шагыл түшүп калган. Жол каттамы бир тараптуу ачылды. Москвада кыргыз мигранттар блогер мекендешин сабап салышты. Москвада кыргыз блогерлери аялдардын күйөөлөрүнө болгон ишенимсиздиктерин ачып берген видеолору үчүн аны шаар четине алып барып, эл алдына кечирим суроосун талап кылышып, бир нече күн сабашкан. Өзүн бошоткондон кийин жабырлануучу полицияга кайрылган. Эми аны уурдагандар адам уурдоо боюнча соттун өкүмүн күтүп жатышат. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Кол салуунун себеби ал Америка Кошмо Штаттарында жашаган белгилүү бир Шамши Маматтын үй бүлөсү жана аялы жөнүндө айтууну чечкени болгон. Бул үй бүлөнүн башчысынын өтүнүчү боюнча Москвада 2 жылдан бери туруктуу жашаган Аббоско күч колдонулган. Жабырлануучунун айтымында таанышы аны жолугууга чакырган. Белгиленген жерге 2 адам келип, аны унаага отургуза ура башташкан. Андан кийин блогерди шаар астына алып барышып сабашкан. Блогерди сабагандар полиция кызматы тарабынан кармалып, азыр аларга адам уурдоо боюнча айып тагылууда. Алар күнөөлөрүн мойнуна алышты. Эми алар 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бардык сурактар котормочунун катышуусу менен өттү. Анткени сабоого катышкандар жана блогер орус тилин билбейт. Коррупция жөнүндө маалымат бергендерге сыйлык берилеби? Коррупция тууралуу маалымат берген адамга сый акы төлөөнүн тартиби жөнүндөгү токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду. Министрлер кабинетинин токтомунун долбоору өкмөттүн сайтына жарыяланды. Анда айтылгандай, бир жолу берилүүчү сый акы коррупциялык мыйзам бузуунун ордун толтурган акчанын эсебинен 10% өлчөмүндө төлөнөт жана анын суммасы 1 миллион сомдон ашпосу зарыл. Жемкорлук тууралуу маалымат тийиштүү далил документтер менен бекитилиши талап кылынат. Алардын атайын комиссия текшерип турат. Жемкорлуктун деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюмунун 2020 жыл боюнча рейтингинде Кыргызстан 100 балдын 31-ин алган. Бул тизмеде балл канчалык аз болсо, жемкорлук деңгээли ошончолук жогору. 2015 жылы Кыргызстандыкы 28 балл болчу. Соңку кездери ири өлчөмдөгү коррупция үчүн кармалып, кийин тергөө менен макулдашып, акчасын төлөгөн соң камактан бошонуп кеткендер көп болуп жатканы эл арасында талкууга алынууда. Анжелика жок дегенде грамота үмүт кылдым эле. Ырчы жана алып баруучу Анжелика эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата мамлекет тарабынан жок дегенде грамота албаганын айтып, социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Өз жеримден болбосо дагы бөтөн жерден Ататүрк төш белгисин, ыраазычылык кат, диплом, грамоталарды алып келем. Быйыл чынында мага бут тосуулар көп болуп жатат. Бирок мен жок дегенде грамота үмүт кылдым эле. Демек дагы иштешим керек экен, аракет кылышым керек экен. Ар бир сыйлык алган мыктыларды чын жүрөгүм менен куттуктайм. Эл артистин алгандар мурун эле бул сыйлыкты алыш керек эле болчу. Ал эми эмгек сиңирген алган сыйлык ээлери 10 жыл мурун эле алышы керек эле. Мен келерки 10 жылда эмгек өтөп, балким жетсем уялбай алгандай болом. Чын ниеттен талпынып иштей берели. Эң негизгиси Аллах Тааламдын колдоосу, элимдин батасы, байкоосу деген ал. Эрбол Султанбаев президенттин карыз тууралуу сөзүн айрымдар башкача чечмелешти. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун кечээ 31 августта аянтта сүйлөп жатып, карыз тууралуу айтканы боюнча журналисттерге түшүндүрмө берди. Ал айрым жарандар мамлекет башчынын сөзүн башкача чечмелешти деп эсептейт. Президент Садыр Жапаровдун бүгүнкү куттуктоо сөзүндө экономикалык оор абалды турукташтыра алдык. Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл финансылык ресурстарды туура колдонуп, чукул иш-чараларды жүзөгө ашыруу менен бир тыйында карыз албай кырдаалды жакшырта алдык деп айтканын айрым адамдар туура эмес чечмелешти. Президенттин сөзүндө быйыл мамлекеттик бюджетке сырттан бир да тыйын карыз алынган жок деген мааниде. Бул айрымдар айтып жаткан инфраструктуралык долбоорлорго тиешеси жок деп билдирди Султанбаев. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун
31 августта Ала Тоо аянтындагы куттуктоо сөзүндө тыштан карыз албаганы тууралуу айтканын айрым саясатчылар сынга алган. Былтыр өлкөдө мамлекеттик карыз дээрлик $300 миллион өсүп, $5 миллиард чукулдаган. Карыз ички дүң өнүмдүн 68%-ын түзөт.